Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, бул видеону көрөсүзбү, көрбөйсүзбү билбейм, бирок сизге үмүт кылып видео кайрылуу жасап атамын. Мен эми Ажиевдин апасындай таанышым жок экен, таанышым болгондо түз эле WhatsApp'ыңызга жибермекмин. Мен өзүмдүн туугандарыма, жакындарыма, кошуналарыма, жердештериме ырайым сураган жокмун. Болгону мына Россия Федерациясына 60ка таяп калган эки апанын баласы үчүн сизден ырайым сурап атам. Бул эки апа балдарын 2024-жылы Кыргызстан которуп алышкан конвенциянын негизинде. Эми экөө тең жаш, адашты, курьер болуп, закладчик болуп иштеп калды. Адашпаган ким бар? Элдин баары эле адашат. Анан экөөнүн апасы былтыр ырайымга сизге президенттин атына кат жазса, экөөнө тең отказ болгон. Анан сиз атын элер менен жолукканда биринчи жолу кармалып калган балдарга ырайым беремин, аларды камакта отурганда эмне пайда? Аларга шанс бериш керек деген сөзүңүздөн улам экинчи жолу да ырайым жазса, тилекке каршы 2 эле жол кыскартылыптыр. 9 жыл сурок алган Ажиев 2 жылдын ичинде ырайым менен чыгып кетти. А бул балдар жарым сурогун отурду. Ушул балдардын бирөөсүнүн шериги $4000 берип ырайым менен чыгып кеттик деп мактанып жүргөнүн уккан апасы, эгерде менин да акчам болгондо, менин да балам чыгып кетмек экен деп ыйлаганын угуп, мен чындап өзүмдүн мындай муунум бошоп кетти да. 60ка таяп калган апа, бирөөсү подъезд жууп жүрөт. Себеби баласы абакта. Кыргызстанда иштейин десе иш жок. Ай сайын баласына передачка салыш керек. А экинчиси болсо тери рагына карабай кемпир карап отурат. Мына мен таң калам да. Мен канча балдарды Россия Федерациясынан котордум. Чыныгын закладчик болуп иштеген, канча балдарды иштеткендер ырайым менен чыгып кетет дагы. Ошентип адашып калгандар негедир ушуларга ырайым буйрубайт. Урматтуу президент, сизден суранам. Башынан бир карап көрүңүзчү. Мени бир кабыл алыңызчы. Мен сизге өзүм айтып бермекмин. Ким действительно иштеген, ким кимдерди иштеткен, а ким адашып камалып калган бечаранын баласына ырайым берилбейт дагы. Чыныгы закладчик болуп, ошол канча балдар, кыздардын убалына калган адамдарга ырайым берилип атат. Эми адилеттүүлүк болуш керек да. Сиз журт атасысыз. Кыргыз элинин президентисиз. Сизден үмүтүм биз аябай чоң. Сизден сураныч. Ырайым деген бул өмүрүндө бир эле жол берилет экен. Эми 2 жылга кыскартылыптыр да. Эми да баласы 2,5 жыл отуруш керек экен. 2,5 жыл 60дагы апа 2,5 жыл подъезд жуйбу. Баласын караш үчүн ал баланын характеристикалары деле жакшы экен. Мен өзүм көрдүм да, Россиядагысын көрдүм. Эми жаш балдарга шанс бериш керек да. Жаш балдарга бир шанс берип көрүү керек да. Булар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү эмес. Булар адам урдаган жок, адам тоногон жок. Эми адашты. Адашып калды. Адашпаган ким бар? Ким бар адашпаган? Урматтуу президент, сиз ушул эки баланын материалын башынан карап чыгыңызчы, сизден сураныч. Мен сизден өтө катуу суранамын. Сизден үмүт кыламын. Сиз менин ушул видеомду көрүп, тыянак туура жыйынтык кыласыз деп үмүт кыламын. Себеби сизге көп маалыматтар балким жетпейт. Туура эмес маалыматтар жетет. Ошон үчүн сизге балким баягы тааныштары өзүнүн адамдарынын эле документтерин ырайымга кол койдурган алып кирип берет. Сиз аны караган убактыңыз да балким жоктур, урматтуу президент. Менин кайрылуума кайдыгер карабайсыз деп ойлоймун. Эгерде сиз мени кабыл алам десеңиз, мен хоть бүгүн Москвадан барып сизге болгон чындыкты айтып берген даярмын.